Теледе Жалал Абад шаарынан даярдалган ТВ кайгылуу көрсөтүүсү бул аймакта болгон кылмыш фактыларын жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жалал Абад областында уюштурулган Куртуй аталышындагы рейд бир канча күнгө уланган жана анда жергиликтүү тартип сакчылар жолдо өзүн хан сезгендерди тартипке салуу менен алектенишип, бир катар документи жок, терезелери караңгылатылган жана жол тартибин бузгандарды колго түшүрүү менен алектеништи. Бул аракеттерге биздин чыгармачылык топ дагы көз салып, кылган иштерине да күбө болуп келдик. Айтсак, рейд учурунда колго түшкөндөр нааразы болушса да тартип сакчыларга баш ийип берип жатышса, Улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абад областтык бөлүмүнүн жетекчисине баары бир болду окшойт. Караңгылатылган терезелер менен колго түшүп, өз билемдик кылып кете берди. Анын бул кылыгына жергиликтүү тартип сакчылар да мыйзам чегинде жооп бере алышпады. Унчукпастан областтын УКМК жетекчисин узатып ишти. Областной ГАИ прапорщиги болон. Саламатсызбы. Документтериңизди көрүп көрсөң. Обедке чыктым эле офисте кылып жүрүп калдым. Кайсы жерде иштейсиз? Автовокзалда иштейм. Кайсы кызматта? Бухгалтермин. Право или тек паспортуңуз деле жокпу? Тек паспорт ушу бардык эле папкада да өзүм ташып салып жүрөм да. Ой, жана офис көтөргөндө. Машинени коюп турайын аксакал, а? Мен алып келе койсуң да мен туруп турайын мына бала. Офис жакын эле. Жок, азыр Мына баламды жөнөтөм. Жок, корого бара коелу. Алып келе коесуз ошондо. Жок, корого барып келип эми убакыт керек да. Тийиштүү документтери жок айдоочубуз Жалал Абад шаарындагы автобекеттин бухгалтери болуп иштейт экен. Мынтип ордуна документин алып келип, кетип калгысы келген айдоочу менен көп сүйлөшүп отурбай, айып унаа жайына алып кетмей болушту. Жөнөкөй айдабайсың да. Сиз бунун правасы бар. Ачпайм, отурбадым. Мен өзүм ойдоп барам. Аксакал, тура түшүнүңүз, бунун правасы бар да азыр. Биздин права бар да. Сиз жанына отуруп аласыз. Технический жоп барасың да? Ооба, мен жок. Отурам, мен сен айдап барам. Келиңиз эми аксакал. Ызы үчүн эмне кереги бар? Жок, ызы үчүн эмес да мына технический биле аны. Билет аксакал. Правасы бар үчүн ушу кишини отургузуп атабыз. А сизде права жок болот. Саламатсызбы, көргөн инспекторго. Документтериңиз. Документтер ушакта. Көрүп коюңуз документтерди. Азыр эрки бала алды эле, ошону таппай. Документтериңизди көрсөтүп коюңуз. Жанында эмес дем ошо бала. Ким ал? Мал жерде азыр жанаракта алып таппай. Коспанда суранчы. Съемка. Нажак отуруңуз. Нажак. Бул байкебиз болсо Жалал Абад шаарынын борборундагы базардын жанындагы жолду тозуп токтоп алган. Анан тартип сакчыларынын унааңызды алып коюңуз деген буйругуна унаам жүрбөй калды деп шылтоологон. Албетте унаасы от албай калганга чейин өзү келип жолдун ортосуна токтоп алганы аны көптү эле ойлондурган жок. Жана жанындагы тийиштүү документи жок болгону ал үчүн маселе эместей көрүнгөндүктөн такси кызматында иштеген айдоочунун унаасын түртүп от алдырып тийиштүү жайга бат эле жеткирип коюшту. Акам өчүп калды, Өчүп калсам, эмнеге ал жерде турасыз? Я Ал алдымда жерден пешоход өтөт, автоунаа кысылып калып атат. Алдыма тик отурду, көрдүңүз. Ол өткөзбөй адам алып турду. Анан мен машинам өчүп жүрбөй калды. Жок, болсо мен постоянно ошол жерде турасыңар. Ака, бир неме кылдым, мен onu неме Жок, кылдым, жок. капталыңызда машина батат го, жок. Кийинки айдоочубуз болсо кылыгы менен башкалардан өзгөчөлөндү. Толугу менен терезелери караңгылатылган унаанын ээси аны токтотуп инспектор чыккыча баарын тазалайм деп ойлоду көрүнөт. Техпаспорт. Онда жұмыс жасады. Сразу. Жок, бул Намеш. болгон күндөн кичине аллергия бар эле. Больницадан неме кылып алган эмес? Ооба, бар. Кагаз барбы? Ооба. Көрүп коелу анда. Болгон жанында жер шашлычты жамырда. Детсадтан алышым келди. Терезелерин ордунан тазалап салам дегенинде, күнгө аллергиям бар дегенинде жардам бербей, бул баланын унаасы да тийиштүү жайга жөнөдү. Ал эми кийинки унаанын ээси терезесин тазалагандын ордуна камераны алып койсоң чыгам деп кылыктанып көрдү. Көрүп коелу да.
Алып тұрсын оны. Жоқ, мұны алып өле тұршы. Тұрар қалып қалып тұрды. Сен айда ал, сіз бен қойып алып. Жанында. Сен жанында отырып алсың өзі мәйді? Тұрал жоқ та жанында. Тұрал болғанда өзіңіз айда olmak. Паспорттың. Мұны тұралы жанында айда алады. Я. Қайсы Асқар? Бул бала болсо номуру жок айдап, унаасынын документтерин сураса, Аскар деген кишинин атын атап туруп алган. Аскар деген жардам берет дедиби, иши кылып жоопкерчиликтен качып кетүү аракетин көрдү. Бирок текшерүү учурунда өзүнүн документтери да жок болгондуктан айыпына токтотуучу жайына жөнөп кетти. Дагы бир терезелери толугу менен караңгылатылган унаабыз Жалал Абад шаарынын автобекетинен кармалган. Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун унаасынын ичинен көрүү мүмкүн эмес болду. Тонировкасы 100% окшойт, өзү чыгып бергенде гана жаш бала экени билинди. Көрүнбөйт экен эчтекеси. Областной говорит. Ладно, что-нибудь сейчас. Что-нибудь. Правда, паспорт корпанча, а? А, квадрон. Служебный паспорт. Вот он нам надо. Документ бар да корпанча? Документ. Ну что за документ? Правыңыз бар ма? Корпанча. Документтеринде издеп таппай коюп, жаш бала чыгып алып инспекторду сөзгө тартуу аракетин көрдү. Улам бир таанышын айтып, жатты окшойт, иши кылып тартип сакчынын убактысын алды. Шунда мен сүйлөшөсүң. Görüşmemiz gerek mi? Vadisiyle damız vadisiyle. Ben hazır çalıp geleyim. Kim var ki hazır? Şu больничныйда. Баланын бир да таанышы ага жардам бере албады. Унаасына тийиштүү кагаздар толтурула берди. Бала болсо анын айласы кетип, биздин чыгармачылык топту сөзгө тартып көрдү. Айтымында анын терезелеринин караңгылатылганы эч кимге зыян алып келбейт. Не керек бар экен? Тонировка салбас керек. Сага эмне керек бар тонировка? Сага эмне зыяны бар деген? Зыяны бар, кечкисең жан жабытканда караңгыда көрбөй каласың, киши түзөсүң. Кырсык болгонго чейин просто сезбейсиңер андай нерсени. Анан болгондон кийин аны айбилин дейсиңер. Азыр бул Мыйзамды жөн эле ойлоп табышпайт. Кеңер менен эртең бар коюлуп, эртең кетесиңер, эртең коюлуп калат. Сен коесуңбу кайра? Жок, кайра коюп коюшат да, андай эме жок да, ноуту сыйрып коюпту. Коюп коюшканда дагы бир келип кетебиз. Эркекчилик деле болуш керек. Эркекчилик деп коюп мыйзамга башында жүрөт болот. Эркекчилик тонировка эмес да. Тонировкадан аныкталат эркекчилик. Азыр мынтип ага чара көрүлгөнү менен эртең эле кайра караңгылатып алышат деп убадылаган бала айласы кетип анан эркекчиликке салды. Пикиринде мен эркек болсом, ал эркектин бул кылыгына көз жумуп коюшум керек экен. Чындап эле эркекчилик мыйзам бузганда ага көз жумуп коюп аныкталат экенин биз да билбептирбиз. Болжол менен жергиликтүү прокуратурада тааныштары бар бала муну менен да тынган жок. Ошерге айта коебуз. Ошерге айта. Şunday oldu da. Başka maçtan bunu veriniz. Tamam. Üstü veriniz. Ver. Üstüden arsadan ben bugün mal aldım. Uka, ver ki Uka. Gel Uka. Bunlar Uka. Atın gün. Atın gün. Ha? Nasıl? Ver abi. Niye verem? Ben bu meniki da bu şu. Seninki mi? Dokumentin yok mu? Dokumenti var. Veresin de. Var dokumenti. Bana kosu ver. Akbilet hazır. Yok yanında yok bravo. Yanında yok. Evet Nursultan. Gel gel. Al usta oğlum. Yok, bunlarga siz meni qarmagan aqlınız yok. Qarmağınız qanday aqlınız? Maşina turasiz bizde, bunun ayda bilgan yok. Mizan barmı? Mizan var, chiqadi maşina var. Chiq, oke. Niye chiqadi? Niye chiqadi? Niye dele suradi? Kimdir? Niye dele? Siz ayting niye chiqadi? Толтура Вашингтон. Номерың жоқ. Тонировка. Жаңда документің жоқ. Men biröni urup, biröni eме кылсам чыгам. Сен эч ким уруп деген жок, сеничи. Ошентсем чыгам. Sen dokumentin жок бу жаныңда? Бер, Бектур. Бексултан. Үмүтүн үзбөй анан кайра жардамчыларына чалып баштады. Бирок сүйлөшкөн кишинен да жардам келген жок. Андыктан унаасы тийиштүү жайга жеткирилип, өзү мыйзам алдында жоопко тартылды. Жетиген 240 бер. Турпас турган бер. Жетиген беле что? Курбан жаратып коесузбу, дежини кайын.
Ана мобильный бюросын жаратып коесузбу? Документ берип коюңузбу? Документ. Мына Формалдуу өшөрдү? Ооба. Документтерин берип коюп, келинчегиби же таанышын унаанын ичинде калтырып коюп, өзү дүкөнгө кире качкан айдоочу бир топко чейин ал жерде жашынып отурду. Анан айласы кетип чоочун кишилерден ачкычын бердирип, жанында отуруп келген аял кишиге караңгылатылган терезелерин чечтирүү аракетин көрдү. Түшүп турасызбы? Турам. Сирейсиз? Түшүнбөдүм. Сирейби? Жок. Жок, сирейм турабы? Жок, азыр ошо сирейм. Азайында чыксаңыз? Ал чыкпайт, мен эле чыгам. Жок, чыгат ал. Үткө чыгып кетет. Түшүп турасаңыз? Азыр чыкпайм деп коебу. Чыгат. Жүргүнчүсү мынтип терезелерин көтөрүп койсо, айдоочусу кайра башка кишини жалдап жөнөтүп, терезелерин кайра түшүртүп койду. Эмнеге түшүрүп атасыз? Жөлүп ал көтөрүп түшүрүп бердим. Машинага тиешиңиз барбы? Тиешем жок, мен жөнүндө келсе болбойбу? Чочун машинага эмне келип атасыз? Жок, болбойбу? Болбойт. Чочун машинага тийген болбойт деп билесизби? Мен өзүм ишимде бул жагы. Демократия бул жагы. Демократия. Жашыны отура бергенден пайда чыкпайт экенин сездиби, тажап кетип өзү чыгып келди да терезелерин тазалап берди. Андан соң айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Айтмакчы, тийиштүү жайда айдоочу баланы достору да күтүп турушуптур. Алардын бири досумду тарта бербей, мени да тартчы деп суранып туруп алды. Мейли деп анысын да тартып баштасак, эмне дерин билбей, тост айтып кирди. Соокто болгула, оорубагыла. Баарыңарга жакшылык. Жардамга келген достору каалоо тилек айткыча, айдоочусуна протокол толтурулуп жатты. Унаасы камалып, өзүнө айып пул салынды. Ал эми кийинки айдоочусу жөнүндө өзгөчө айтып коюш керек. Жалал Абад областынын улуттук коопсуздук кызматында иштеген жигитке тартип сакчылар алдын ала барып, караңгылатылган терезелерин чечтирүү аракетин көргөн. Бирок бул буйрукка баш ийгиси келбеген айдоочу качып кетүү аракетин көргөн. Качып кеткен айдоочубуздун аркасынан эч кимиси түшкөн да жок. Анын деле кереги жок болду. Анткени жол тандабастын айдоочусу бизден кетип калып, алысыраак жерде бир аз туруп ойлонду, анан караңгылатылган терезелерин түшүрүп алып кайра келди. Бизде анын терезеси мыйзамга төп келбейт экенин унутуп калат деп ойлоду, жанысын көрбөй калат деди Айтур. Эч нерсе болбогондой келип, унаасын ачык таштаган бойдон эми өзү жөө качып кетти. Айтсак, жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери мунун баарын карап, же бир чара көрбөй тура беришти. Айтмакчы, бул унаа Жалал Абад областынын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин кызматтык унаасы экен. Айдоочусу болсо, же бизден качарын билбей, же кайра келерин билбей эле убарып болуп, ары бери басып жүрө берди. Айдоочусу сиз болуп койсуз. Биздин чыгармачылык топ бул бала менен жашынма койногучу тартип сакчылар тура беришти. Бири да басып келип айдоочудан же документин сурабай, же караңгылатылган терезелерине уруксат кагазын сурабай, унааларына жашынып отуруп алышты. Бир аз туруп анан такыр эле кетип калышты. Ал эми улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери болсо, эмне кыларын билбей биздин чыгармачылык топтун келип, эмне кылыш керек деп сурап жатты. Ал эмне кылыш керек болду? Момент проверка жок. Сотрудник негизи келип азыр текшериш керек. Факт на лицо тургандан кийин. Сотрудник келип текшерди. Силер деле документтерди көрсөткөн жоксуз. Разрушение болгондо деп мисалы бул оперативный машина эмес. Разрушение алдагы бир маселе. Андан соң балдар караңгылатылган терезелерине уруксат бар экенин айтып чыгышты. Айтымдарында бул унаада комитеттин ар кандай операцияларына катышып жүрөт. Бирок жөнөкөй өрөгү табылган жокпу деген суроого жооп бере алышпай, ар кайсы шылтоолорду айтып жатышты. Бизде разрешение бар. Мен сизди түшүнбөй калдым. Эмнеге тартып коюптур? Бул просто инвентаризацияга барам деп атканда баллонгочу.
А бул түшүнбөй калды, эмне болгонун билбей калдыбыз. Просто бул Бишкекке чейин барып кетти машинасы. Командировка шефи менен постоянно Бишкекке барып. Машинасы бар да, по-моему, ошон үчүн. Разрешение только оперативный машиналар эле беришкен. Задержание чыгып Машина сайдысы чыгат да. Машина жетишпейт, өзүңөр билесиңер. Андай болбойт эч качан. Бирөмгөн жаш баланы алдагандай алдай саласың. Жок, чыгат. Буларда машина жетишпейт да. Биздин деле гаи машина жетишпей чыгып атпайбыз да машинасы менен. Задержание попроще эле машина айдаш керек кой. Номерин эле билинип турат, кайсы машинасы экенин. Задержание мындай чыкса сразу эле палево, тонировкасы жок эле палево да. Кандай болгон күнү да айдоочу караңгылатылган терезесине уруксат бар экенин убадылады. Бирок анын көрсөтө албаган себеби анын мөөнөтү өтүп кеткенде деп түшүндүрдү. Разрешениесі бар да? Жоқ, разрешениесі срогу өтіп. Айдоочусу мынтип бизге абалын түшүндүргүчү болбой, анын жетекчиси да тамактанып отурган ашканадан тааныштарынын коштоосунда чыгып келди. Алардан да тийиштүү маалымат алуу үчүн жашыруун гана тартуу мүмкүн болду. Түшүндүм аны. Тарттым ошондо. Тарттыңбы? Ооба, тарттым. Жакшы тарттым. Ооба, качып баратканга чейин тарттым, качып кайра келгенге чейин тарттым. Эмнеге качат? Качканга бияк тартылтканын билбедим. Эмнеге качат экенбиз? Тартып атканда да качып баратпадым. Эмнеге качат? Тигил жака чейин барып токтоп, кайра айланып келгенде чейин тарттым. Тартылткандан кийин билбей эле бул жака кетип калдым. Водитель другой. Водитель другой. Башка эле да. Временно айдап. Айдоочу калып. Жок, временно Кача айдап. турган эч кандай нерсе жок. Кача турган эчме жок. Тонировка бар экен. Бул спецмашина. Спецмашина разрешение болуш керек да. Разрешение бар? Азыр мисалы жанында жок экен. А берги айттым, водитель бул эмес. Да, водитель бүгүн сменный. Иә. Мен водителим бүгүн ошто кеткен. А бул биз менен көбүнчөсү жүрбөйт да. Оперативный машинада мындай номер болбойт да. Бул оперативный машинанын номери такыр башкача болуш керек да. Начальник иди. Начальник экени көрүнө эле турбайбы машина. Сен ачык жүрөбүз да. Эме боюнча демократия ачык. Алар дагы бездействие кылат. Жанатан бери турушат, бездействие кылышат да. Булар келип коюшкандай жок жанымачы. Алар да так бездействие кылышат. Алар билет. Жакшы эле кетип калалы дешкенден биз тартып туруп алдык. Анан алгач айткандарын биз кулак сыртында калтырдык деп ойлоштубу? Айтор улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абаддагы өкүлүнүн чогуу тамактанган тааныштары бизди кайра сөзгө тартышты. Каердесиң? МТС. МТС? Сен журналистсиңби? Ооба. Не боюнча Тойдон рейд болуп атат да, ошо тонировкаларды. Эми мындай. Ар жердин өзүнчө жолу бар. Сен мындайда ар жерде көрсөтүп турганда болот, көрсөтпөй турганда болот да. Сен деле интересиң мамлекеттик түзгүзүлүү болуш керек, туурабы? Багытын Кыргызстанды жолосо мамлекеттик структураларды шерменде кылыштын кажети жок. Кажети жок, бирок алар өздөрүн шерменде кылып атса, аны жок, шерменде кылбайт. болгондо көрсөтүш керек да. Жок, мындайда. Биринчи жанагы бул бала водитель эмес. Водитель болгондо сразу билмек, реакция кылмак да сага. Алар кошо жүрөт да бардыгы. Анан кийин ушу атайын биз ушу мында сыйлай турган службаларды көрсөтүп турсак, ал дагы бизге туура келбейт да. Сыйлай турган служба мыйзамды сыйлап Жок, атпайбы? бул биз айтып атпайбыз, бул мыйзам сыйлай турган, биз ошо именно мыйзам менен иштеген кишилербиз. Бул спецмашина это то, что бесспорно. Бул СМБнын машинасы. СМБнын машинасы, СМБнын начальнигинин машинасы болот. Мындай жерде. Анан СМБнын начальниги задержанияга чыкпайт. Аны эмнеге тонировка менен? Жок, ничего. Антип аныкы спецмашина болот. Аныкы служебный эле машина да азыр. Жок, бери карасаң, бул службада жүрө турган машина. Службада. Бул жетекчи кайерге эмне иштер менен барганы, кимдер менен жолугушканы, ал тайный болуш керек. Тайный болуш керек, бирок полный тонировка болуп, номери мындай турса, ал жетекчи баратканы сразу эле көрүнөт. Андай тайный встречага баратса да тайный машина менен бар. Ошо тайный машина менен баш керек, анда не знаю, тико айдап алып. Акыры комитеттин жетекчиси өзү да чыдабай сөз талашып баштады. Ал бизге катуураак кыйкырып койсо, бизди уңчукпай калат деп ойлоду окшойт. Сен эми мен начальник берде турам, сен биз менен спорить этпей эле кой.
Мен бизге спорт жалган өткөн жокмун байке, болгондой эле айтып атам. министрдин Сиз менен спорт уруксаттары, өтүп атасыз. министрдин уруксат кагаздары бар. Өзүңөр улуган. Жок, байке мага катышып атат. Мен акын сүйлөгөн киши акын эле. Сүйлөөгөн акысы бар. Сүйлөөгөн акысы Мен бар. машинам болгондо Жок. Сүйлөгөн жок, жашылык айтып атпайбы? машинам болгондо Жок, берем. Магабы деп айтып атасың, балам сен жаксың. Ал турмушта көп нерсе көрүп, мен 60-тан ашып калган кишимин. Мен 60-тан ашып калган кишимин. Силерди жакшы болсун деп айтып атам. Сен азыр биз сразу бир сөздөмө кылып туруп, жиңиң келип атат өзүңчөчү. Уже мындай эме кылып атасың да, магабы деп. Барыбыз магабы дей берсе, тигил магабы десе, сен магабы деп кыйынсынса кандай ким кыйын болот? Бул жакта Ким мыйзамды бир тоготпогондук адам болот, дерсин ошону айтып атам менчи, мыйзамды тоготпогондук. Мыйзамды тогото турган балдар бул. Биз билебиз. Булардын баары мыйзамды тогото турган, мыйзамды сыйлаган балдар. Эл үчүн иштеген балдар. Ошондой болсо анда келип уруксат кагаздарын көрсөтүп койсун, тонировка жок болсо тонировкасы берилсин, протокол толтурулсун, ошондой болот да тартипке алайык. Мыйзам ушундай да туурабы? Иши кылып бир канча убакытка узаган сүйлөшүүлөр жыйынтык бербеди. Улутубуздун коопсуздугун коргойбуз деген комитеттин жетекчилеринин бири мыйзамга баш ийгиси келбей кете бергенди туура көрдү. Бул кылыгы мени эле таң калтырды. Айтор буга чейин унааларында жашынып отурган тартип сакчылар болсо, бул киши унаасына отурары менен эч нерсе болбогондой чуркап чыгышып, ага жол бошотуп берип узатуу ишти. Мынтип буга чейин баарын жайлаган тартип сакчылар улуттук коопсуздук кызматына бир сөз айта алышпады. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалында аз келсе, төмөндөгү номер аркылуу байланышсаңар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.